Дөбөдөй болгон чоң аюу, муштумдай болгон коёнду кармап алып, эч бир жазыгы жок байкушту кулагынан чойгулап кыйнайт. Өлүмгө жеткирбесе да, эсин оодарганга чейин алып барат. Ошондо коён капаланып, кулак жазылар, көздүн жашы кургар, бирок ушунча кордук көрө турган эмне жазыгым бар? Аюу, токойдогу аңдардын чоңу, күчтүүсү, карышкыр менен түлкү араларынан кыл өтпөгөн ысык достор. Эми мен кимге корголойм? Деп арман кылат өзүнчө. Ошол убакта калың камыштын ичинен «Мага корголо» деген абдан эле ичке үн чың эте түштү. Коён көзүнүн кыйыгынан караса, үн чыгарган чиркей экен. «Ушу сен бекен мени коргой алчу? Аюу, аңдардын чоңу, күчтүүсү. Сен болсо чимиген чиркейсиң. Сенин колуңан эмне келет? От жолуң болгур. Мен ага уйку бербей, тынчын кетиргенге жараймын. Ошону билбейсиңби?» Жайдын ысыгында токойдо жортуп жүргөн аюу жанын коёр жер таппады. Тынчы кетип, бөлдүркөндүн жалбырагынын үстүнө дем алайын деп жатса, кулагынын түбүнөн зың деген дабыш чыгат. Аюу чиркейдин дабышын угуп, дароо тааныйт. Чиркей аюунун мурдуна конуп, каңыл жаарына кирип кетет. Аюу чыдабай күчүнүн бардыгынча таманы менен мурдун ургулап, жерге ооналактап эси ойт. Дыңылдаган чиркейдин үнү кулагынан кетпейт. Аюу андан жүрөксүп коркуп, эми кай жериме конор экен деп уктамыш болуп, козголбой тыңшап калат. Аюунун бут жагында ызылдап жүргөн чиркей бир кезде ың-жың дабышы жок болуп кетет. Чиркей учуп кетти го деп ойлоп турганда, ал аюунун кулагынын түбүнө шап кона калып, тыс эттире чагып алат. Аюунун көзүнөн от жагышып, кокуйлап, ордунан ыргып турат. Оң таманы менен кулагын кагып, «Жеделе жеди, бугандай жаны бекнеме!» деп өңкөлөңдөп качып жөнөдү. Чиркей токойду кыдырып, бутак бадалдарды койбой тинтеп, дыңылдап, аюунун артынан түштү. Зың деген чиркейдин үнү аюунун алапайын таптырбайт. Жүгүрүп отуруп бир жерге келгенде, алы кеткен аюу эс алгысы келип, башын бадалга сүйөп, уктап кетип түш көрөт. Түшүндө токойдун ичинен аарынын уюгун таап алат. Аарынын уюгундагы балга колун сала берерде, зың деген үндү дагы угат. Баягы чиркей аюуну дагы кууп жөнөйт. Көзү умаштай ачылат. Аюу улам жан талашып качып баратса да, чиркей артынан сая койт. Эң кокую ызылдап келип, кайрадан жемжирт боло калат десең, аюу шектенгендей тыңшап туруп, жаңгак жыгачынын түбүнө жашырынат. Бир аздан соң кыйналган шорду көзүн жумуп, үргүлөп кетет. Бирок кызылдаган чиркей мурдагыдай эле аюунун жанын жай алдырбай таң атып, күн чыкты. Уйпаланып, түктүйүп, уктабай сенделип келатса, чиркейдин ызылдаган үнү аюунун кулагына дагы угулду. Ал селт эте түштү. Алыстан байкап турган коён чиркейге «Жарайсың кайраным» деп көзүнүн жашы чыкканча күлүп, ыраазы болуп турган экен. Чиркей болсо аюуга «Коёндун көөрү жок деп ойлогонсуң го. Эми баатыр акеси, буга кордук көрсөткөнүңдү койгонуң, уктуңбу? Мунуңду койбосоң, айлаңды гана кетирем. Тытынып жүрүп өлөсүң» деп коркутуп, ызылдап учуп кеткен экен.